Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Биз кайрымдуу болуп, коомдук кайрымдуулук фонду негизделген. Бул кайрымдуу болуп, коомдук фонду элдик фонд, элдин фонду. Ушундай карапайым эл ичиндеги ушундай жардамга өтө муктаж болуп турган биздин мекендештерибизге ушу алсырап турган, кийимге муктаж болуп турган, оокат ашка муктаж болгон, же болбосо деги эле ушундай муктаждыкты камтып, ошонун арасынан турак жай салып берүүнү ушундай камтыганбыз. Бирок ушунун айланасында аракеттер жасалып келет. Бул нерсени бир сапарга аттанганда биз ушул Сооттагы сапарындабыз, Кудай буйруса. Бирок ушул сапарыбызда туш тараптан колдоого алган мекендештерибизге биз терең ыраазычылык билдиребиз. Аллах ыраазы болгон болсун. Анан сиздер көрүп турган биз азыр мына Бишкек шаарында чоң Дордой базарында турабыз. Мына азыр алыскы Россиянын Сургут шаарынан бизге кийимдер келди. Мына бул кийимдер, биз бул нерселердин баарын ачык айкын иш жасап келебиз. Биз Кудайдан эч нерсени жашыра албайбыз, элден эч нерсени жашыра албайбыз. Анткени биз элден келген нерсени элге жеткизүү ортосунда жөн гана татыктуу көпүрө болуу аракетиндебиз. Мына сиздер көрүп турган мына жердеги 8 сумка ичи толо кийимдер келген. Бул кийимдер бир канча адамдарды, бир канча муктажда турган биздин мекендештерибизди кубандыра турган, сүйүнтө турган сумкалар турат. Анан ушул сумкалар жөнөткөн ошо Сургуттагы диаспора, же болбосо ошол жактагы мына Калызбек, ушул жерде биздин мекендештерибиз, атын атабаган болсок кечирим сурайбыз. Ошол жактагы базарда отурган баардык мусулман бир туугандар, мына тажик улутундагы, өзбек улутундагы, деги эле мусулман биздин бир туугандар, кыргыз бир туугандар, мекендештер, мына жөнөткөн сиздердин аманатыңыздар биздин колубузга келип жетти. Бул аманатты кыянат кылбастан өз дарегине чыныгы муктаж адамдарга жеткизүүгө биз колубуздан келишинче аракет кылабыз. Сиздерге Аллах ыраазы болгон болсун. Кандай үмүт ниет менен жасаган жакшы ишибиз, биз Кудай үчүн жакшы иш жасап, Кудайдан жакшылыкты үмүт кылып атабыз. Ушул кылган жакшылыктарыбыздан пайда болгон сооптор баарыбызга кабыл болсун. Мындай ишти биз кылсак кылбасак дагы, бирөөнү сүйүнсөк сүйүнбөсөк дагы бул кымбат өмүрлөр өтө берет. Ошон үчүн кел урматтуу мекендеш, мына ушундай сыяктуу жасаган иштерге көбүрөөк жасап, бизден муктаж адам болбосо экен, ушундай кайдыгер болбойлу деп, кайдыгерликтен алыс болууга, ушундай жакшылык кылууга чакырып кылабыз. Аллах ыраазы болсун баардык ошол жактагы соода кылган мекендештер. Аллах береке берсин соодаңарга, жашоо өмүргө береке берсин. Эч убакта оорубайлы. Муктаж болсок дагы бир гана жаратканга муктаж болобуз. Иркутскиден келди. Руслан. Биз мына бүгүнкү күндө кайрымдуу болуп, коомдук кайрымдуулук фонду негизделген. Бул фонддун негизги максаттары ушул жардамга муктаж болгон мекендештерибизге жакындан колдоо көрсөтүү. Бизде бүгүнкү күндө ушул энелер камтылган, ушул үй салып берүү, ушул нерселердин ошол менен катары эле мына бүгүнкү күндө биз бекер дүкөнчө ачып койгонбуз. Ошол дүкөнчөдө канчалаган муктаждагы бир туугандарыбыз келип жылмаюу тартууланып, ушул кийим кечелер жеткизилип, алыста туруп жакындан колдоо көрсөткөн мекендештерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Азыр бул кийимдер менен мына биз 2 жылдан бери миңдеген биздин мекендештерибизди кийимдерди бекер берип таратып атабыз. Ушул кийимдерди дагы Иркутскиден жөнөткөн мына Руслан мекендешибизге терең ыраазычылык. Бул сиздердин аманат, Кудай буйруса, намаз каргоо. Ушул жердеги биздин мекендештерибиз дагы ушул келаткан жүктөрдү дагы ушул бизге ар тараптан колдоо көрсөтүп, биздин бүгүнкү күндөгү максатыбыз баягы башка улуттардан жардам сурабастан ушундай өзүбүздүн эле ынтымагыбыз менен жасап аткан иштер өтө чоң жыйынтыктарды берип атат. Анан ушундай кылып аткан иштерибизге мына ар тараптуу колдоо көрсөткөн, мына ушул жерден жолдо ушул жүк ташып, ушул кызматта жүргөн ушул намаз коргоодогу ушул мекендештерибизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Анткени бул жолдо эч убакта кырсык туурабасын. Ушундай ушул кийимдерди алып канчалаган муктаж адамдар, көзүнөн жашы тамган адамдар кубанып сүйүнүп берген баталары баарыбызга бирдей кабыл болгон болсун, Кудай буйруса. Ушул жасаган жакшы соопторубуздан пайда болгон сооптор баарыбызга кабыл болсун. Алла ыраазы болсун. Ушул Руслан бир тууган мекендеш. Батма эже, сиздердин жөнөткөн аманат мына бизге Кудай буйруса колубузга келди.
Bunu ertеңден баштап тапшырыла баштайт. Бақылғанда мен бара берейін. Урматтуу мекендештер, Орозон айында эң негизгиси берген садакаңыздар кабыл болсун, орозоңуздар кабыл болсун. Аллах разы болсун. Рахмат. Бизде бүгүнкү күндө мына кайрымдуу болуп, коомдук фонду ушундай кызматтарды кылып берет. Бирок ушул кылып аткан иштерибизге ар тараптан колдоо көрсөткөн мекендештерибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Биз бүгүн мына ушул Сургуттан келген кийимдерди алып атабыз. Бул келген кийимдер буюрса бекер дүкөн чачып койгонбуз. Ошол дүкөндөн бекер берилет кийимдер өтө оор муктаждыктагы биздин мекендештерибизге. Анан ошо алыстан жөнөткөн мына Калызбек, ошол жактагы жаштар, таксырлар, ошол жактагы базарда иштеген деги эле мусулман бир туугандар, Аллах разы болсун сиздерден. Сиздердин менен аманаттарыңызды алдык, Кудай буйрса. Ушул жол азабында ушундай бир бекер алып келип берип аткандар мекендештерибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Мындай ынтымагыбыз күндөн күнгө күчөп, Кудай буйрса көп жакшы жүрүп келгендик Мекендештер, Нефтьюганск, Ханты-Мансийск жана Сургут шаарында жашагандар, Кыргыз элине жардам берем деп сумка, посылка салсаңыздар, мына Азамат Байматовго колуна тапшырып жеткизип берем. Рахмат. Урматтуу бир туугандар, урматтуу мекендештер, мына бүгүнкү күндө биздин ушул жакшы жасап аткан иштерибизге ар тараптан колдоо көрсөткөн мекендештер, алыста туруп жакындан колдоо көрсөткөн мекендештерге терең ыраазычылык билдиребиз. Алардын катарында мына Расул байке дайыма ошол Кудай буйрса ушундай кызматта колубуздан келишинче бир жакшы ишке себепкер болуп калайлы деп атабыз. Бирок жол азабы, көр азабы деп коет. Бирок ошол жолдун азабына карабастан ошо акысыз жакшынакай бизге ушул муктажда турган бир туугандарыбызга кийим алып келип берүүдө ушул кызматыңызга Аллах разы болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандарым, урматтуу мекендештер. Пайгамбар Расул саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ким эгер менин үммөтүмдөн салам бериштен мурда сөз баштаса ага жооп бербегиле деген да. Ошон үчүн бизге салам берүү сүннөт. Ошон үчүн салам менен баштайбыз. Биз Кайрымдуулук фонду бүгүнкү күнү ушундай мээнеттенип, кызыгуу менен эл кызматындабыз. Аллахым кабыл кылган болсун, эң негизгиси Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Мына сиздер билип жүргөнүңүздөрдөй эле бизде бекер магазинибиз бар болчу. Ошо магазинди Орозодон бери иштете элекпиз. Мына бүгүнкү күнү ишке кирди. Ал магазин тиякта тар болуп калгандыктан биз кенен жерге көчүрдүк. Ал кенен магазинибиз Райхан Абдувалиева белгилүү ырчы эжекебиз бизге Кайрымдуулук фондко салымын болсун деп ошол магазинди берди. Азыркы учурда магазинибиз өтө кенен, өтө жакшы, өтө ыңгайлуу. Элдердин келгениге да мурункуга караганда жакыныраак, мына Ош базарынын үстүндө болуп калат. Биздики ушул кийимдер ар кайсы тараптан келет. Сургуттан, Москвадан, башка жактардан, Бишкек шаарынан, Дордойдо иштеген мекендештерибиз алып келип кийимдерди алып келип атат. Жаңы кийимдер өтө жакшы. Аллах разы болсун ушул берген салымыңыз, кошкон салымыңыздарга сиздерге. Ана биздин азыр адресибиз Некрасова көчөсү менен түз чыкканда Алтымышев көчөсү менен кесилишет. Биздин так адресибиз Алтымышев көчөсү 33. Ошол жерден таап ала аласыздар. Биз саат 9-дан баштап кечки саат 5-ке чейин 6-нчы күнү базар күнү иштейбиз. Бир жумасына 2 күн. Кимиңиздер муктаж болсоңуздар, келиңиздер, кимиңиздер кол суна турган болсоңуздар, келип ошо магазинге таштап кете берсеңиздер болот. Кийимдер биз кайсы маалда болсо кабыл ала беребиз. Звондашып сүйлөшсөңүздөр болот. Аллах кабыл кылсын берген садакаңыздарды.
негизи адам баласы кайрымдуулук кылыш керек да. Мен кичинемен бери эле ушу дайыма ушул нерсени кылып келем. Карылар үйүнө дагы парикмахерский, мындай чач тарач чачып бердим. Ушу менин сиңдем Назгүл Насиева экөөбүз көп соңчулуктарды кылып жүрөбүз да. Негизинен мен азыр ушул кайрымдуу бол фонду мен мындайча, эгерде жаңылышпасам, Кудайдан сураган нерсем ушул орозо ыйык күндөрү болуп калды да. Анткени мен ушул имаратка оюмда бар болчу да, ушундай бир магазин ачсам, элдерге бекер кийим таратсам, анан ушу цехимде кыздарым көп ушу ар кандай кийимдерди тигип берсе, досторум колдосо, ушундай кылсак деген бир оюм бар болчу. Анын ошол оюм ичинде бышпай эле жүргөн, анан ошо орозо күндөрү азаматтар бизди ошо элге таанымал ырчы, режиссер бүт инсандарды ооз ачарга чакырган экен Улуу Тоого. Ошол жака барып калып эле сөздөн сөз чыгып кетип эле ошо кыздар айтып калышы, ушундай магазинибиз бар десе, мен да ушундай магазин ачсамбы деп ойлоп жүрдүм эле десем эле, ошол учурда ушундай магазин неме керек экен да. Айтканда бир ак өргөдөгү кичинерээк болуп ушу чоңураак немеси издеп жүрүшкөн экен. Анан мен аябай сүйүнүп кетип эле, кегеле чогуу иштешели деп бериптирмин да. Бул баягы менин көкүрөгүмдө турган, ички сезимде турган ушу нерсе кылам деген нерсе болуп калды да. Мен азыр аябай кубанып отурам. Бул жашоодо адам баласы канча дүйнө таппасын, канча бийиктикте кызмат албасын, ошо өлгөндө мен айтып атам, керек болсо мына бир жалбыракты да алып кете албайбыз. Ошон үчүн ойлойм, ар бир адам ушинтип сиздерге окшоп ушу кайрымдуу бол фондусундай биздин эр азаматтар, Азамат баш болуп, Ражап, мына сиздер баардыгыңыздар, ар бириңиздер ушу элге кызмат кылалы деп аракет кылып атканыңар мен үчүн ушундай бир бийик туу сезим да. Анан мен аябай сүйүндүм. Мен кылайын деген нерсени сиздер кылып атсыздар. Мына чогуу бүгүн аябай жакшы күн болуп атат. Мына мен керек болсо досторум келишип, ушул жерден сүйүнүшүп, бир кичине болсо таттооларын алып келип, мына дасторкон жасап атышабыз, биргелешип. Жакшынакай кыздар келип атат. Мен ойлойм, көптү көрсө көл болот дейт. Ушул бизге Россиядан бери мына жакшынакай бул кийилген кийим эмес, жалаң жаңы кийимдерин салышып, жүрөгүнөн ушу кыргыз элиме жардам берейин деп бизде кыздар, келиндер, кыргыздын уул кыздары десем болот да, жардам берип атат. Мен мунун баарын көрүп алып өтө кубанып атам. Сиз үчүн бул бакыт? Мен үчүн бул бир гана бакыт эмес, бул чоң бакыт да. Баягы мен ички дүйнөмдө ушул нерсе жашайт да. Ошону мен кайрымдуулук фондунан таап алдым десем жаңылышпайм. Биргелешип иштешебиз. Мен дагы артымда кыргыз маданиятынын мыкты уул кыздар бар. Мен ойлойм, бардыгы колдошот го деп ойлойм. Кыргыз элим турат. Элиңе бир сындырым нан берсең, мына караңызчы, мына кийимдерди бир кийим берсең да бул чоң эрдик болуш керек. Анан ошон үчүн мен таазим этип менен Азамат иниме, Ражап иниме ушул жерде кылган ар бир кызмат кылып аткан ушу фондунун кызматкерлерине десем болот, эр азамат кыздар уулдарына айтар элем, азаматсыңар, биз силер менен келгиле, жерибизде тынчтык болсун, токчулук болсун. Биякта көбүнчө кичинекей балдардын кийимдери аябай көп экен. Ушу кичинекей балдарыбыздын келечеги кең болсун. Ушул балдардын ичинен Азаматтай, ушу Азаматтын артында турган бүтүндөй уул кыздар көп чыксын. Ушул Азаматтан дагы мыкты уулдар чыксын. Кыргызды көтөрүшсүн. Эң негизгиси мен сиздер мененмин. Бул жерден бутуңду көтөр, колуң жүрүш керек. Сен карма ола. Шалым жыгылып. Мында бир костюм. Мына жап-жаңы экен. Кармап көрчү. Туура келеби?
Magazinde жүргөндө эле болдук, просто эмнелерди билбей калдык да. Бүт эле биринен бири жакшы көрүнүп эле алал көз тойбойт экен да. Ушул берип аткан кишилерге да рахмат, кайрымдуу болуп. Не дейсиз? Жакшылыктар болсун, өмүрлөрү узун болсун, ден соолуктар чың болсун. Ушинтип Кыргызстанда жакшы күндөр болсун. Рахмат, Алла разы болсун, аябай биз сүйүнүп атабыз. Бизге неме дейт, алыстан келсек да аябай жакшы иштерди кылып атырсыздар, иштериңизге ийгилик. Кызыма аябай сонун керектүү кийимдер экен, бардыгы жакшы. Өзү аябай сонун сезип атабыз. Бир супермаркетте жүргөндө каалагандай тандап, Алла разы болсун, жакшы иштер. Биз Кара Алтайдан келдик. Кызым ооруйт, анан ошо чакырышкан официально, ошо сүйүнүп атабыз. Алла разы болсун, иштериңизге ийгилик. Биштин алыста Россияда жүрген анан айын биштин силерди кыйналып кысталып чоңойткон балдарыбыздын түшүмүн көрүп атабыз. Сада болоюндар. Силердин жөнөткөн бүт бизге атап кыргыз элим деп бизге жүрөгүңөр менен атаган подаркаңардын баарысын алып аябай курсант болуп атабыз. Сада болоюндар, ден соолугуңар чың болсун, өмүр жаныңар узун болсун. Алганыңар алтын болсун, алтын башыңар аман болсун. Биздей ата энеңерди таштабастын, ошол жакта жүрсөңөр да бизди ойлоп, акчаңарга акча кошуп, анын процент садагаларын бизге бергендериңер үчүн миң марта рахмат. Садага болоюндар, өмүр жаныңар узун болсун. Эч кем болбогон, тапканыңарга Кудай берекесин берсин. Бизге силер бирдине берсин, силерге Алла миңди берсин. Ушул эч кем болбогула. Дайыма ушинтип ким ушундайларга жардам берип жүрө бергиле. Сада болсун. Пакет алып. Алыста жүргөн эжекелерибизге, инилерибизге баардыгына Кудайдан аманчылык тилейбиз баарыбыз. Момундай балдарыбыз бар, кичинекей ушулар адам болсо деп бир ар дайым тиги суранабыз Кудайдан. Буларда ушулардай болгон эр азаматтар болушуна суранат элек, тиленет элек, буйрса буларда кызматка жарап Кыргызстаныбыз. Дегеле жакшылык жасагандар көп болсунчу. Өтө ыраазымын. Калай калкыма кайсы жерде болбосун, кайсы мамлекетте болбосун, аман болушсун. Ден соолук каалайм. Биринчи байлык ден соолук дейт. Анан ден соолук болсо бардыгы болот дейт. Ушундай биздей болгон адамдарга кол сунуп жардам бергендерге өтө кубанычтамын. Алла разы болсун. Иштерине ийгилик. Бир аз болсо да балдарыбызга кийим кече алалы деп жакшы маанайда отурабыз. Рахмат. Ассаламу алейкум. Сызгыттагы мекендештер, сиздерге Алла разы болсун. Ушул аманаттарыңыздарды алдык. Рахмат сиздерге. Ушул балдарды жашап атабыз. Сиздер да ушул балдарыбызга эме кылып жөнөтүпсүздөр. Биз алып атабыз ушуну. Рахмат, Алла разы болсун. Миңден миң разыбыз. Ушундай бизге окшогон аз камсыз үй бүлө болсун, инвалидтер болсун, жетим балдар болсун, ушундай жардам берип дайыма жакшы күндөрдө жүрө бериңиздер. Рахмат. Көптөн көп рахматтарыбызды айтып атабыз бүт бардыгыбыз. Азамат Байматовго чоң ыраазыбыз. Мен да инвалидим бар, күйөөм жок, жалгыз энемин. Ошо муктажчылыгым үчүн келдим да. Рахмат, чоң рахмат. Иштерине ийгилик. Мама, гөйкөлдү отур кийип аласың, классно, да? Сонун болду. Монтаптыр кийип аласың. Азыр кийип албайм. Мен кийип алсам. Райхан эженин көк көйнөгү деген бир ыр жазсыңыз эми жакшы калат.
Мол, как Көкөзөгүн кийип, бөкүлдөп жүрөм деп. мына биздин өзүбүздүн фирмабыз мына Фатима. Бул апамдын атынан да. Монтер бара кийип аласың мындай сары болуп. Жолдошум менен бактылуу болуп жашкан. Ай, сонун болду калды акчада. Баары беш кийип турган меш. Баары жакшы, Кудайга шүгүр. Ары карап түкүр дегендей. Ошо балам жакшы чоңойду уже. Рахмат Азамат байкелерге ушинтип мени бактылуу кылганга, ушинтип ушундай өмүрүмдө бактылуу болгон эмесмин да. Чын менде бактылуу киши жок болсо да элем да. Мен чанткени Азамат байкедей киши бар жанымдачы. Күйөөм бар, балам бар, жакшы адамдар бар тегерегимдечи. Менде бактылуу киши жок. Мен ак Кудай бактылуумун. Мен бүгүн акыммын. Менде адам бактылуу жок болсо дейм. Анткени менин күйөөм бар, себеби менин ой тилегим баары бактылуу болсун мендей деги. Мен бул нерсеге кайрымдуу болуп фондунда бул абдан ыраазычылыгымды билдирем. Мына жаңы бир жерде магазин ачып атат. Бул үй имарат болсо негизи белгилүү ырчы карындашым Райкан Абдувалиеванын үйү. Ошол Райкан ушу магазин кылабыз деп неметкенден ушу ороз убагында ошол Азамат менен таанышып, өзү дагы ушу сөзүнө турган атына заты жарашкан Азамат деген бала экен. Жакшы иштерди кылып атыптыр. Ошондо келип мына бул помещенияны эч аренда эч төлөмсүз эле кайрымдуулук үчүн берди Райкан карындашым. Мен өзүм болсом Караколдон болом. Көп жылдан бери ушул жерде цехте иштейбиз. Бул жерде дагы Райкан Абдувалиевдин өзүнчө цехтери бар, цех бар. Анда дагы мына кайрымдуулук деген ушул да. Мына областтын 7 дабанынан келип кыз келиндер иштеп ушул жерден акча таап, акыраларын багат, оокат кылышат. Азаматка ушу фондко мен дагы өнүгүү өсө беришине тилектеш элем. Ал дагы Азамат деген жигит дагы азыр өзү Москвада экен. Баягы күнү жанагы Москвада кичине таксиден кырсык болгон балага жардам берип ата-энесине ошолорго кичине тыйын тыпыр берейин деп кетиптир. Ал баланын дагы жетим жесирлерге салып аткан бул фонддун үйлөрдү салып атыптыр. Мына азыр карасаңыздар майып кишилерге, бала бакыралга жетишпеген ошолорго мына кийим таратып атат. Бул жерде жөн гана баягы кийилген кийим эмес. Абдан таза, жакшы фабриканын, жакшы фабричный, жакшы кийимдер. Ушул жерге келсеңиздер болот. Булар мына кайрымдуулук фонду ар дайым сиздерге жардам берет. Ушундай фонддор көп болсун бизде кыргызели. Илгертеден эле кайрымдуу болгон. Бул өзүбүз биздин каныбызда. Адамдар азыр жашоосу Кудайга шүгүр, байлар көп. Мына ошолор дагы ушундай кайрымдуулук фондуларды, кайрымдуулуктарды көп кылууга чакырып кетет элем. Ушу Азамат балага, ушу фондко рахмат, ыраазычылык билдирем. Аябай жакты, жагып атат. Сүйүнөтүп көрсөткөнчү көйнөгүңдү. Алла ыраазы болсун. Биздин мекендештерге ушу алыс жерде жүрсө да өзүнүн жерин ойлоп, бүт туугандарын ойлоп, ушака колунан келген жардамдарын берип атышат. Алла ыраазы болсун. Азыркы заманда бир сом табыш кыйын, а монун баары канча акча. Биз анын баарын түшүнөбүз, билебиз. Ыраазыбыз барыбыз. Алла ыраазы болсун. Мындай мероприятияларды Кыргызстанда өткөзүп атканы абдан кубандырат. Анткени четте жүргөндөр, четтеги кыргыздар деле абдан кандай десем, ушу элиме барып, кичине бир жардам болсо деген ниет менен жүрүшөт да. Биздин азаматтар бизден мурун эле ушундай жакшынакай фонддорду түзүптүр. Буюрса жакшы башаттар башталыптыр. Биз деле колубуздан келген жардамды эметебиз. Мен азыр көрүп абдан кубанып атам. Дали болсо кыргыздардын жашоосу оңдолсун, бир аз болсо да кыйналбасын, өксүбөсүн деген максат менен ачып атасыздар. Колубуздан келген жардамды беребиз. Силерге чоң рахмат. Мындай магазиндерди ача бериңиздер. Элдерге жардам берсеңер, Алла ыраазы болот силерге. Мага бир аккордеон болсо жакшы болот эле. Үйдө жери кеп, магнитофон болсо да жакшы болот эле. Кийим алдыңызбы? Кийим алдым, мына куртка. Куртка алдым, рахмат. Силерге чоң рахмат. Куртка алдың, шым алдың.
Шым алганың жок. Жок, шым алган жокмун, күрткөн Азыр алдым. алабыз. Биз Кара Балтадан келдик. Кара Балта шаарынын ата-энелери, мындай мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелери уюшуп, Нурлуу балдар деген общественное объединение ачканбыз. Анан ушул балдардын ата-энелери биригип, биздин мэрияга кайрылып помещение алдык. Ошол жакта реабилитационный центр ачканга ниет кылып атабыз. Ушу 5-июлда саат 11-де Кара Балтанын ДК деген театры бар. Ошол жерде биздин марафон өтөт. Ошол жака неме атайын баарыңыздарды чакырып атабыз. Келип, колуңуздардан келген келип, көңүл ачып, биздин марафонго катышып кетиңиздерди суранабыз. Колуңуздардан келсе, жардам бериңиздерди өтүнөбүз. Анткени бизге берилген помещение аябай ремонтко требуется, аябай зданиябыз эски здание болуп атат. Көп Жайыл районунда болсо 400 баладай болуп атат, ооруган балдар. Мындай балдарга бир да центр жок, садик жок, эч жака алып бара албайбыз мындай балдарды. Ошол себептен ата-энелер өзүбүз ушул инициативаны көтөрүп атабыз. Элибиз колдоп берет деп ишенебиз. Рахмат сиздерге. Күтөбүз 5-июль саат 11 ДК Кара Балта. Анан ошол мекендештериме арнайм. Өзүмдүн калемим менен жаралган. Кыргыз үнү, кыргыз тилим кылымдарды карыткан, канат күбөлөп аалам менен жарышкан, тил болбосо дил тааныбас адамзат, тилиң барда дилиң бардыр багынткан, дилибизге сиңген дили манастын, касиети айтып бүткүс керемет, ак тилдерден айкөлдүккө үндөгөн, кыргыз дилин кыргыз гана түшүнөт. Ата бабам сөз кадырлап байыртан, сөздү барктап сөз таптаган улуулар, шыңгыр эткен булак өңдүү мөлтүрүн, энекелер үн созушкан абалтан, өз тилиңди кадырлагын күтүп ал, баалап барктап көкөлөтүп багып ал, эне тилин эне сүттөн оозанган, жүрөгүңө бекем кылып түйүп ал, кыргыз тили түбөлүккө жаңырар. Ошо түбөлүктүү кыргыз тилибиз үчүн, кыргыз элибиз үчүн кызмат кылып аткан ар бир сиздей болгон жана азамат ининдей болгон баардык уул кыздарыбызга рахмат дагы бир жолу. Кичинекей ырымды кемчилиги болсо кечирип кабыл аласыздар деген ойдомун.